Дашу кол бербесек деле, кучакташпасак деле, узактан өтүп баратып бирибизге жолукпасак деле, ассаламу алейкум ушу менен аткарылат. Мусулманчылыгыбызды билдиребиз. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн билдиребиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга бир жолу бир сахаба келип, ассаламу алейкум дегенде, ва алейкум ассалам деп жооп берип, сага 10 сооп болот деген. Саламдашу бекер эмес. Буга акысы берилет. Аллахтын тарабынан сиз саламдаштык, ассаламу алейкум деп айтканыңыз үчүн сизге сооп берилет. Экинчи киши келип калды, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп кошуп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Сага 20 сооп болот деди, бир сөздү кошконуна. Демек, бизде саламдашуу дагы, саламга кайтаруу дагы бул бекер эмес. Үчүнчү киши келип айтып атат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату дейт. Пайгамбарыбыз жооп берди. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Сага 30 сооп дейт. Кээ бир риваяттарда келет, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху ва магфиратуху деп келет мына. Бул не дегенде эмне? Сизге мен Аллахтын саламын, тынчтыгын, алейкум ва рахматуллах, Аллахтын райымын, берекесин, кечиримин каалайм деген сөз. İçinde улуу дуалар турат, içinde. Жашырынган өтө улуу дуалар бар. Пайгамбарыбыз бир хадисте айткан тугандар, качан эки мусулман келип жолугуп саламдашса, Аллахтын тарабынан 100 рахмат түшөт экен. Ким биринчи салам берсе, 90 рахмат ошол жака өтүп кетет экен. Салам алганга, алег алганга 10 рахмат. Экөөнүн кимиси Аллага жагымдуу? Экөө тең саламдашты. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Экөө тең саламдашты. Бирок кимиси Аллага жагымдуураак десеңиз, кимиси пешенеси маанайы жарык, тырышпай, бырышпай, кабагын бүркөбөй, кабагын салбай, мынандай бир машалла маанайы жарык болуп, бир жылмайып учурашкан болсо, ошонусу Алла Таалага сүйкүмдүүрөөк, жакшыраак деп айтты. Тугандар, демек биз кээде мына сабакта салам, кээде көчөдө салам берип калабыз, саламдашпай эле өтүп кетет да. Биз андай болбошубуз керек. Мусулман адам саламдашат. Сөзсүз. Жолуккандай эле эмес. Бизге азыр мына маданиятты тирилте элекпиз. Биз азыр только жолукканда саламдаша албай атабыз. Учурашканда. Так, саламдашуу жолукканга эле чектелбейт. Коштошуп атканда да саламдашуу айтылат. Экөө кетип атат. Сиз кайга? Москвага. Сиз Кореяга. Саламу алейкум, Бишкекте жолуктуңар, эми коштошуп атабыз. Коштошкондо дагы ассаламу алейкум деп, сахабалар ушунчалык көп саламдашат эле. Себеп дегенде саламдашуунун ичинде бир сыр. Пайгамбарыбыз айтты, не деди? Силер бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар дейт. Карачы. Ушу саламдашуу аркылуу жүрөккө сүйүү келет. Жүрөктөн жек көрүү деген чыгып кетет. Пайгамбарыбыз айткан, ал-бадиу бис-салам бария минал кибр. Биринчи ким саламдашса, ал текеберликтен таза болуп калат дейт. Адамдын саламын күтпөш керек экен. Биринчи салам берем деп жарышыш керек экен. Атаңызга биринчи салам бериңиз, апаңызга биринчи салам бериңиз. Үй бүлө бала чакаңызга биринчи салам. Жада калса ушуга чейин пайгамбарыбыз айткан, эй Анас радиаллаху анху, сен үйүңө киргенде, Алланын саламын айтып кир деди. Учурашып кир деди, үй бүлөңө салам айт деди. Не деп? Ассаламу алейкум деп учурашып киргин. Не болот? Саңа дагы үй бүлөңө береке болот деп атат. Сооп жазылып атса, ортобузда сүйүү жанданып атса, текеберликтен тазаланып атсаңыз, Аллага жагып атсаңыз, Аллахнын атын атап атсаңыз, ассалам бул Аллахнын аты. Биздин саламдашууда Аллахнын аты колдонуп атат. Алла Тааланын «Валиллахил асмаул хусна фад'уху биха». Алла Таалага таандык чырайлуу аттар бар. Ошол аттар менен Аллага кайрылгыла деген. Ошонун бири 91 риваятта Алла Тааланын 99 аты бар, 100дөн 1 кем.
Kim аны жаттаса же айтып чыкса бейишке кирет деген. Ошол 99 аттын бири ассалам. Ассалам, санамун муъминун мухаймин. Куранда келет бул. Ассалам деген сөз Куранда келет тугандар. Алланын аты бул. Намаз окуп бүткөнүбүздө биз эмне деп айтабыз? Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Анан Аллахумма антассалам. Bunun kotorması mınday. Ya Allah, sen tınçlıksın. Anta degen sen degen. Sen salamsın da atağız. Her bir namaz okuğanda şunu aytağız. Allahumma antassalam ve minkassalam. Ya Allah, sen tınçlıksın. Tınçlık senin gana gelir. Başka jaktan emes. Allah kaysı mamleketke, kaysı elge, kaysı uyge, kaysı adamga tınçlık berse, ошол гана тынч болот. Тынчтык Алладан. Биз ошону ар бир намаздан кийин айтып атабыз. Я Алла, сен тынчтыксың, тынчтык сенен келет деп. Ошон үчүн туугандар саламдашканда мына жерде баары саламдашып коюшубуз керек. Кээде биз ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан аз көпкө салам берет. Машинеде отургандар болсо жөө бараткандарга, улоодо минип барган эмелерге, кыскасы айтканда, саламдашуу адебинде биз жарышышыбыз керек. Биринчи салам берген адам тикеберликтен таза деди, караң. Ким биринчи салам берсе тикеберликтен таза. Саламдашуу менен биз ортобузда мухаббат жанданып атат. Ортобузда бирибизге болгон жакшылык каалоо, Алла Таала буну берет. Бул руханият тугандар. Пайгамбарыбыз айтты, болду. Бейишке кирүү үчүн иман керек. Имандуу болуш үчүн бири-бирин жакшы көрүү керек. Бири-бирин жакшы көрүш үчүн салам керек. Салам айтсак, бирибизди жакшы көрүп калабыз. Үй ортобузда мухаббат пайда болот. Ортобузда мухаббат болсо, ана чыныгы момун болобуз. Чыныгы момундар үчүн чыныгы бейиш. Ошон үчүн иншалла биз ата-энебизге дагы ата кандай эле деп ушинтип токтотуп койбой, апа болуптур жакшы калыңыз деп кое бербей, саламды айтайлы. Сиз ата-энеңизге эң улуу жакшылыкты кааласаңыз, салам айтыңыз. Ассаламу алейкум. Апа кандай, сен соңуңуз жакшыбы? Кимге болсо да ассалам. Биз азыр көп эркектер аялына салам айткандан уялат. Сөккөндөн го уялбайт. Алланын атын айтып койгондон уялат. Чай кой дегенден уялбай эле айтат. Бардык нерсени эле жөнү уялбай эле айтат. Саламга келгенде эле уялып калат. Андай жок. Үйгө бала чакага салам айтайлы. Уулуңузга салам айтыңыз, кызыңызга салам айтыңыз. Кандай деп? Ассаламу алейкум. Үндү чыгарып айтыш керек. Салам. Интиби? Ассаламу алейкум үн чыгарып айтыш керек. Албетте, бир тамак жеп атканда, даарат алып атканда, намаз окуп атканда аларга саламдашуу ошол учурларда лайыктуу эмес. Жокса эки киши сүйлөшүп атса, ошо бир маанилүү сөз менен сен бияктан келип ассаламу алейкум сөзүн бузуп бербей, токтоп тур бу жерде. Бул сөздүн бүтүп алсын. Анан келип ана саламдашсаң болот. Адептери бар да. Мечитке келсең эч ким жок, үйгө кирсең эч ким жок. Ошондо дагы салам айтабыз. Не деп? Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи солихин деп. Үйгө келсең эч ким жок, кимге салам айтасың? Аял жок, бала чака жок, иште тияк бияка кетишкен. Сиз эмне дейсиз? Ассаламу алейна айтыңыздарчы? Ва аля ибадиллахи солихин. Алланын тынчтыгы бизге болсун. Жана Алла Тааланын салих пенделерине болсун. Үйдө эч ким көрүнбөгөн эле периштелер бар. Кимдер бар экен? Биз ошон үчүн оң жакка намазда салам берип атабыз го. Ассаламу алейкум. Эч ким жок болсо кимге берип атасыз саламды? Мен оң жактагы адамдар бар экен, сол жакта адамдар бар экен. Эми түшүндүк бул. Ассаламу алейкум деп атасыз. Ассаламу алейкум деп атасыз. Эч ким жок болсо сиз кимге салам берип атасыз? Периштелер бар. Кимдер бар экен? Периштелер бар тугандар. Сол жакта периштелер, оң жакталар периштелер. Даже кабырга барганда, өлүктөргө барганда биздин динибиз саламды үйрөткөн. Өлүктөргө, көрүстөнгө, зияратка барганда саламды үйрөткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ассаламу алейкум ахла дияр минал муъминин вал муъминат. Мынаке. Ассаламу алейкум ахла дияр минал муъминин
mu'minat antum salafuna ve nahnu bil athar inna inşaallahu bikum lahiqun assalallahu lana ve lekum al afiye. Peygamberimiz salamlardı türünü üretken. Assalamu aleykum ahlel kubur yaghfirullah lana ve lekum antum salafuna ve nahnu bil athar. Assalamu aleykum dara kavmi mu'minin inna inşaallahu bikum lahiqun. Bardıq hadislerde qarasanız görde жатқандарға salam айту var. Oşu hadisleri qarаңыз, ne deyot? Assalamu aleykum. Sizlerге Allah'ın salamı olsun деп. Abi aytsa kimге salam беріп отырсың? Demek gördөгүлөр угабы? Mesele var. Aleykum sizlerге депсиз Allah'ın тынчтыгын каалап айтасыз. Кандай угат? Allah subhanahu wa ta'ala билет. Кайсы деңгээлде угат? Allah taala. Момундардын турак жайы. Ана, турак жай. Түбөлүтү мынаны кетти. Турак жай деп айтат. Diyar, turak jayı. Momundların turak jayı. O kabır eğileri. O momunдар, erkeklerin, ayalların turak jayları. Sizlerge Allah'ın tınçlığı olsun. Sizler bizden burada gittiler. Biz arkınlardan ile varağız o da kalasa. Sizlerge varıp joluğağız. Sizler bizden burada ile gittiler. Biz artınlardan barağız. Allah Teala bizi geçirsin, sizleri de geçirsin. Ben Allah Teala'dan afiyet sorayım. Sizlerge dağı, özünüzge dağı deydi. Manisi qanday? Afiyet degeni orus благополучие deydi ko. Bizde misali bir amandık. Sizlerge amandık sorayım. Bizge dağı kabırda da aman bolğula, ahirette de aman bolğula. Allah Teala biz tiri gezibizde de amandık versin. Kabırga barganыбызda hem amandık versin. Saq salamatçılık versin. Кейбір алымдар айтқан afiyet деген at-tahallus mineş-şerri kullihi ve asbabihi. Бардық жамандықтан, жана жамандықтардың қанша себебі бар, ошодан құтылу. Ушунун аты афият экен да. Демек, өлгөндөргө биз дуа берип атабыз. Я Аллах, бизге дагы, ошо өлүктөргө дагы эмне? Афият бер. Мааниси кандай? Аларды бизди бардық жамандықтан сакта. Ölüm жашоонун фитнасынан сакта, дажжалдын фитнасынан сакта, кабырдын азабынан сакта деп Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ар бир намазда дуа кылат эле. Ошон үчүн иншалла биз саламды таркатайлы, келиңиздер. Качан мисалы бирөө сизге салам берсе, ассаламу алейкум деди, сразу алейкум ассалам деш керек. Кээде сабакка келип салам алейкум деди, 5-6 алейкум ассалам деп коет. Саламдаш керек не? Ошон үчүн иншалла салам таркатабызбы? Бар жайайлы. Бардыгына салам таркатайлы машалла. Кудай кааласа бунун өтө аркасында турган башында айтып кеткендей, сообу өзүнчө, берекеси өзүнчө, даражасы өзүнчө, күнөөлөрдүн кечирилгени өзүнчө. Макул Аллага жагымдуу амал, ушундай касиеттүү амал. Которгондо ассаламу алейкум дегени, мынакей Алланын саламы болсун сиздерге. Алейкум ва рахматуллах, Алланын райымы болсун. Ва баракатуху, Алланын берекеси болсун. Allah баарыбызга товфик берсин. Эстегенде бир-эки маселеси ушуга кошоюн, бир айта кетейин. Биринчи салам берүү сүннөт. Саламга жооп берүү эмне деген? Важип. Эгерде экөөңүздөр тең ассаламу алейкум, ал деле ассаламу алейкум деп одновременно айтып калса, түшүнүңүздөрбү? Анда экөөнө тең важип болот. Ва алейкум ассалам деш керек эми. Экөө тең айтып калса, эгерде бирөөсү биринчи ассаламу алейкум десе, андан кийин бул ассаламу алейкум десе, жок, бул ва алейкум ассалам деш керек эле. Мейлиби? Анда буга эч кандай биринчи саламдашканга милдеттүү болбойт. Бирок экөө бир учурда ассаламу алейкум болуп калса, анда экөөнүн мойнунда тең важип болот. Ва алейкум ассалам деп. Мусулман эместерге салам айтуу бизде туугандар ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулман эместерге каттагы жазганда, саламдашканда ассаламу ала ман иттабаал худа дейт эле. Ким не деген? Алланын тынчтыгы болсун, ким хидаятка ээрчисе, хидаят жолуна келсе, мына ошого салам болсун деп коет эле да. Ошон үчүн иншалла кээ бир өтө зарыл учурларда, мисалы аргас болуп калганда гана шарият уруксат берген жерлер бар. Атак мисалы салам мусулмандарга айтылынат. Тирүүлөргө да айтылынат, өлүктөргө да айтылынат. Түшүнүп алдыгы? Өлүктөргө да саламдашат экенбиз, тирүүлөргө дагы эмне кылат экенбиз?
саламдашабыз. Экөө тең сүннөт. Алла барыбызга товфик берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өткөн сабакта ахирет ааламында көптөгөн ашуулар бар, көптөгөн жерлер бар, ар абалдар бар. Ошонун бири биринчи тепкичи кабыр. Ахирет ааламынын биринчи тепкичи адам бара турган ал кабыр. Кабыр менен токтобойт. А жерден кайра тирилүү бар. Кабырга барууну биз баарыбыз эле ишенип атабыз. Ишенбесең дагы ишенесиң. Көрүп атабыз, баарыбыз кетип атабыз, ошол жерге эле барат экенбиз. Ошон үчүн Муса пайгамбар Фираунга даават бергенде, ушу дааваттарынын сөздөрүн, даават берген сөздөрүнүн кээ бири ушундай эле: Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум таратан ухра дейт. Алла Таала айтып атат: биз силерди топурактан жараттык, кайра топуракка кайтарабыз, топурактан дагы бир ирет силерди чыгарабыз дейт. Үчөөнү айтты. Топурактан жаратканбыз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коштошуу ажылыгында куллукум мин адам ва адам мин тураб деп койгон. Баарыңар бир ата адам атадан таркагансыңар. Баарыңар ошо адам атанын белинен чыккансыңар. Атаңар бир, адам ата топурактан dedi. Алгач Алла субханаху ва таала топурактан жараткан. Макул? Буну айтып атат Алла Таала Кур'анда. Муса пайгамбар ушуну даават берген Фираунга. Минха халакнакум, биз силерди топурактан жараттык дейт. Буну азыркы бүгүнкү күнү эми мисалы азыр кайры топурактан жок, биринчи адам атабыз топурактан экен, кийин биз адам атанын белинен экенбиз. Бирок биздин тугандар бардык дене түзүлүшүбүз, сөөк, чучук, кан, ичиндеги бардык нерсе элементти караңыз, топурактын элементи. Топуракта канча болсо ошодо бизде. Биздин бардык жеген ичкенибиз, жашообуз топурак менен байланыштуу. Суу ичесиз, нан жейсиз, буудай, арпа жейсиз, күрүч жейсиз, чөпчар жейсиз, мөмө жемиш жейсиз, сүт ичесиз. Ал неден уй, ал нени жейт, чөп. Тегеренип эле бар, топуракка эле бара беребиз да. Эч ким аба менен жашабайт берди. Туурабы? Баарыбыз топурактанбыз. Эми топуракка кайтарабыз дейт. Минха халакнакум ва фиха нуидукум. Биз силерди топуракка кайтарабыз. Жерге кайтарабыз дегени баарыбызды тугандар кайта турган бара турган мынакей. Ал жерден дагы иншалла бул экөөнө бардык дүйнө ишенет. Топурактан жаралганга, топуракка кайтканга. Эми Кур'андын чакыруусу үчүнчүсүнө деле ишенип кой. Ошол топурактан, кабырда топурактан биз силерди тирилтип чыгарабыз дейт Алла Таала. Ана адам ойлошу мүмкүн да, биз чирип кетсек, жер менен жексен болуп кетсек, дене мүчөлөр эми туура бир канча жыл өткөндөн кийин жер жеп коет. Эч нерсе калбайт. Жумшак нерселер биринчи кетет, катуулары акырындап кетет. Иче карын, көз дегенде биринчи эле шашалды мындай эле жок болот. Жоон сандар бар го, алар эми бир аз убакыт менен. Но эртеби кеч баары жок болот бул. Анан кандай болот? Алла Таала Кур'анда ушул шектенүү, ушу шайтандын азгырык васвасасын талкалаш үчүн өтө мыкты машаалла бир метод менен берген да. Андай жараткан Алла Таалага кыйын эмес. Силерди кайра жаратуу. Жоктон баргыла алган. Азырго биз барыбыз. Биз 100 жыл мурда жок элек. Ушу жоктон ушунчаны баргыла алган. Ушунча көз, ушунча каш, ушунча кирпик, ушунча кулак, ушунча өпкө, ушунча жүрөк, ушунча боор, ушунча бөйрөк, ушунча кабырганы тизип жоктон баргыла алган бир тамчы суудан биз го азыр барбыз. Бизди жок кылып кайра бар кылып коюу Аллага не кыйын? Эч кандай кыйын эмес. Биз го азыр барбыз да. Жоктон бар кылуу ошо ойлонуп тура турган болсо, барды жок кылып кайра бар кылып коюу чипуха. Алла Таалага бардык эле жеңил, эч кандай кыйын эмес.
Бирок Алла субхан инсандын акылына салсаң, бардан бар кылуу бул жеңил, жоктон бар кылуу бул кыйын. Аллага экөө өтө тең. Бирок биздин акылыбызга салып туруп, эскертүү берип атат. Жоктон бар кыла алган, барды жок кылып кайра бар кылып коюу, ага эмне кыйын депчи. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга да келип, укаланган сөөктү, чириген сөөктү деп үйлөгөн күндөр болгон. Мухаммад, айтчы, ушу чириген сөөктөн ким кайра тирилтет? Сен кайра тирилтет деп сөздү козгойсун дейт. Пайгамбарыбыз Алла таала аят түшүрдү. Айтып кой, ким ушу жоктон сөөктү жараткан болсо, ошол тирилтет dedi. Айтып кой dedi. Бир учурда сөөк жок эле го. Бир учурда баарыбыз атанын белинен чыкканда бир эле тамчы суу элек го. Каяктагы сөөк? Ана сөөктөр каякта эле? Ошого айтып кой dedi Алла таала. Сага суроо бергенге айтып кой. Ушу сөөктү ким жаратса, алгачкы жолу кудум ошол зат Алла таала кайра жаратат. Ошон үчүн иншалла ахиретте туугандар көптөгөн учурлар бар, абалдар бар, ашуулар бар, бурумдар бар. Биринчи тепкичи кабыр. Кабырда азап дагы бар, рахат дагы бар. Кабырда сый урмат дагы бар, кордук дагы бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, кабырды силер үйүп койгон топурак деп эсептебегиле. Андай деп ойлобогула. Кабыр бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чукурларынан бир чукур, же ал жерде бейиштин бакчасында рахаттанат, же дозоктун бир чукурунда азапталат. Экөөнүн бири. Өткөнкү сабактарыбыз да ушуга байланыштуу болчу. Эми ва мин асбаби адабил кабр. Кабыр азабынын себептери эмне? Эмне кайсы себептен, кайсы күнөөлөрдө кабыр азабы бар? Кабырга азапталат. Кайсы күнөөлөрдүн себебинен? Демек, биринчиси жалган сүйлөө экен. Аз айтып беребиз. Демек, жалган сүйлөгөндөн биз өзүбүздү токтотойлу. Ланатуллахи алал кадибин, Алланын каргышы жаасын жалганчыларга дейт. Жалган сүйлөгөн ислам динде эле эмес, бүткүл динде караланган. Бардыгында эле жалган сүйлөгөн. Өзү адам зат өзү табиятында жалганчыларды жакшы көрбөйт. Сиз өзүңүз айтыңызчы. Сизди бирөө алдаса, сиз ошону жакшы көрөсүзбү? Жөн эле мели ыйманды кое турайлы. Жөнөкөй эле инсан катары эле, ыйман катары эмес, инсан катары эле сизди бирөө алдаганды жакшы көрөсүзбү? Сизди алдап кетти. Акчаңызды алдап кетти. Кандай нерсеси алдап кетти сизди? Мамиле келишимди алдап кетти. Эч ким жакшы көрбөйт. Алла Таала бизде Кур'анда жалганчыларга каргыш жаасын деген. Кандай каргыш? Алланын каргышы. Охо! Ла'натуллах алал кадибин, жалганчыларга Алланын каргышы. Алланын каргышы дегенди туган, ал барды жакшылыктан үзүлсүн деген сөз. Алланын райымынан үзүлсүн деген сөз. Жакшылыктан кургалсын деген сөз. Жакшылык бетин көрбөсүн деген сөз. Буну наалат деп коет. Демек ушунун себебине кабырда да азап бар экен. Демек мусулман коому, биз туугандар, келиңиздер. Демек менен жалган болуп калган болсо, мен Алла Тааладан тооба кылайын да, истигфар кылып кечирим сурайын. Пока жашоо бар, кейигенге, өкүнгөнгө мүмкүнчүлүк бар, көз жаш агызганга мүмкүнчүлүк бар, тооба кылганга мүмкүнчүлүк бар, жамандыктан кайтканга, жалганды таштаганга мүмкүнчүлүк бар. Мен кайтайын. Болбосо кабырда азап бар ушуга. Бул жөн эле коркутуу эмес. Бул акыйкатты айтуу. Кааласаңыз кыла бериң, кааласаңыз кылбаң. Бирок, мынакей. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ас-садик ал-амин, өмүрүндө жалган сүйлөгөн эмес. Мына биздин пайгамбарыбыз. Өмүрүнүн аягына чейин чынчылдыкка чакырып, чынчылдыкты колдоп, жалганчыны кыргыз айтат го, калптын казаны кайнабайт дейт го. Укмуш эле сөз айтып койгон да ата бабаларыбыз үчүн. Калптын казаны кайнабайт. Чындап эле анын иши бири эки болбойт аныкычы. Бүгүн киши бир экөөнү алдашы мүмкүн, тигини алдашы мүмкүн.
Жок. Ошон үчүн хотя бы кабыр азабынан коркуп, ошол жакта азапталып калат экен. Таштайын. Пайгамбарыбыз айтты. Ким жалган сүйлөгөндү таштаса дейт. Тамашалап болсун дагы. Жалган сүйлөп койгой эме, тамашаладым деп койгой. Даже пайгамбар ушуга чейин айтып атат. Атайлап чындап деген эмес. Тамашалап болсун жалган сүйлөгөндү таштаса, мен ага кепилдик берем. Бейиштин ортосунан кансарай алып берем дедилер. Bir rivayette beyiştin çetinin kansaray yapar. Bir kansaray. Beyiştin bir kansaray. Жалган сүйлөгөндү таштаса. Walau kana mazihan degeni тамашалап болсун. Ол тамашалап эле айтып койдум деп биз көбүнчө, машалла, кээ бир адамдар бар го мындай. Жалган сүйлөбөйт. Бирок тамашалап жалган сүйлөп кое берсе болот деп ойлойт да. Пайгамбарыбыз тамашалап дагы жалган сүйлөгөнгө уруксат бербей атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тамашалашкан. Тамаша бар, бирок тамаша дагы чындык болуш керек дейт. Бир энебиз карып калган эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Эне сиз бейишке кирбейсиз деди. Ал ыйлап алды энебиз. Кандай? Пайгамбарыбыз айтты, "Жок, ушундай карып калган абалда кирбейсиз, сиз жаш болуп киресиз" деди. Карачы. Тамашалашуу дагы чындык да. Чындык менен тамашаланса болот. Мына эми эмне дейт? Айтат, "Юхаддису бихал кадиб". Ал-кадиба манаке жалганды. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дуа кылат эле. Я Алла, жүрөгүмдү мунафыктыктан тазала, тилимди жалган сүйлөгөндөн тазала. Биз да дуа кылышыбыз керек экен. Не деп? Бизге үйрөткөн пайгамбарыбыз. Аллахумма tahhir qalbi minен nifaq wa lisani minel kadib. Wa amali minel riya wa ayni minel khiyana. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ya Allah, men жүрөгүмдү эки жүздүүлүктөн тазала. Тилимди жалган сүйлөгөндөн, амалымды риякөрлүктөн, көзүмдү кыянат кылуудан тазала. Анткени кыянат кылган көздү, жашырылган сырларды көкүрөктөгү бардыгын билүүчү сенсиң деген. Пайгамбарыбыз бизге эмнени чакырып атат? Мынаке. Фатаблугул афак, кээ бир адам аферисттерге өзгөчө жалган эле сүйлөп жүрөт. Анын жалганы о аламды толтуруп жүргөн дейт. Ва таракал амал бил Кур'ани Карим. Куранга амал кылууну таштап койгон. Зынакорлук, сүткорлук. Мына ушундайларга азап бар деген. Караңыз, Бухари шарифте келип атат. Сахи Бухари хадисинде Самура ибн Жундуб деген сахаба радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бир жолу раайтул лейла рожулейн, түндөсү эки киши көрдүм дейт. Бул эки киши мени алып кетти дейт. Колуман карма алып кетти дагы, каяка алып барды дейт, ыйык жерге алып барды дейт. Анан ошол жерге барса, бир киши отурган экен, экинчи киши жанында турган экен. Биядихи каллуб мин хадид дейт, темирден мазган бар экен да колундачы. Бирөө отурат дейт, бирөө турат дейт, колунда темирден мазганы бар. Та кандай кылат дейт анан? Ооздун мына жагыначы. Мына жердин жагын айырып туруп желкесине жеткирип койду дейт. Мына жактан оозуна салып туруп, балта менен могул жака жеткирип койду дейт. Эки жакачы. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сураптыр, бул ким? Бул не болгон десе, кийин айтып беребиз, кеттик дей бер. Дагы бир жерге бир аз ары бардык дейт. Жерге барсак, бир киши чалкасынан желкеси менен жатат экен мындай. Жанында бир киши чоң ташты көтөрүп алыптыр дейт. Башын жанчып атат дейт. Урган сайын чачырап кетет дейт башы. Таш майдалангандай болот. Кайрадан башы топтолот дейт, кайра урат дейт. Кайрадан башы топтолот, кайра урат дейт. Пайгамбар бул эмне болгон десе, азыр айтабыз, кете бер дейт. Бир жерге барсак, тандыр дейт. Тешип койгон тандыр экен дейт. Тандырга окшош. Анын үстүңкү жагы тар, түбүндө от күйүп атат дейт. Ичинде жылаңач эркектер, аялдар жүрөт дейт. Кыйкырган, өкүргөн, азапталып атат дейт, бирок жылаңач экен дейт. Тандырга окшогон жер экен да, мисет тамнур. Анан кандай болгон? Көтөрүлгөн сайын ылдыйга чөт дейт. Ожудан жогортган. Ушу оттон качып, от кууп жүрүп буларды күйгүзүп талкалап атат. Пайгамбар бул ким десе, кеттик. Кийин айтабыз. Бир жерге барсак, бир дария экен,
бирок кандан экен, кан. Судан эмес. Дария ылайдан эмес. Кан экен. Бир киши ошол дарияда чаба куруп, кыйналып, жээкке чыгайын десе, буякта бир киши туруп алып таш менен урат экен. Таш менен урса, башына тийип, кайерден келсе ошол жерге жетет экен кайра. Кайра кыйналып келет, кайра урат дейт. Ошентип кайтты. Кийин ошентип кайттык дейт анан. Анан мен аларга айттым дейт кону. Силер мени кыдыртып алып барып келдиңер. Ушу мен көргөн нерсемди айтып бергилечи, бул эмне өзү? Дегенде алар айтып берди. Баягы оозун жырбады беле балта менен. Желкесине чейин жеткирип, кайра келсе, кайра ушака чейин. Эки жагынан тең. Ал ошо жалганчынын азабы ошондой болот экен. Ал жалганчы дейт. Ушуну жалган сүйлөй берип дүйнөдөн өткөн экен. Ошого азап ушул дейт. Экинчиси башын жарып талкалап атпады, жанчыпчы. Ал ким десе, ал Алла Таала ага Куранды үйрөткөн. Ал түндөсү айтат, "Фанама анху биллейл", Куранга амал кылбайт эле. "Валам я'мал бихин бин-нахар", Куранды жаттап алып, Куранды окуп алып, түндөсү турбайт, күндүзү амал кылбайт. Мына ошого адамга ошондой башы жанчылат дейт. Ошон үчүн мына диндеги адамдар баарыбыз, Куран окуп аткан адамдар, Куран жаттап аткан адамдар, биз амал кылбай турган болсо Кудай сактасын. Мынандай азаптар жөнөкөй эмес да. Ошон үчүн кээ бир адамдар бар, Куранды жаттап, жүргөн турганы Куранга каршы, амалы каршы, мунафыктыгы, жалганчыгы, текеберлиги, эме башка. Аллахым баарыбызды кечирсин. Баарыбызга товфик берсин. Тамаша эмес. Бул Бухари шарифтин хадиси, сахih хадис. Мынандай деп атат. Эки болду. Үчүнчүсүчү баягы тандырдын ичинде күйүп өрттөлүп аткан эркек аял, жылаңач эркек аялдар кимдер десе, алар зынакорлор экен. Бул дүйнөдө зына кылып жүргөн, ойноштук кылып жүргөн, аягы суюктук кылып жүргөн, никесиз кошулуп жүргөн. Мына ошолордун азабы ошондой. Ал эми төртүнчүсүчү, бай кандан болгон дарыядагы. Ал ким дейт турган болсо, Аллаху акбар, ал сүт кор дейт. Процентке жеп, процентке берип, процентке алып, процентке жеп, мына сүт кор дейт. Мынаке тугандар, мыналардын бардыгы хадисте келип атат. Демек биз баарыбыз жалган сүйлөгөндөн тооба кылайлы. Сүткорлуктан тооба кылайлы. Куран жаттап амал кылбай койгондон тооба кылайлы. Жана зынадан тооба кылайлы. Өзгөчүлөрдөн тооба кылып, буларга жакындабайлы. Демек бул иншалла каратып чын сүйлөйлү. Биздин жалган сүйлөөгө ким мажбурлап атат? Чын сүйлөйлү. Сүткорлук кылбай, машалла, шариаттагы сооданын адал да жолу бар. Арам жолу, арам сооданын караңыз. Адал, арам жолу бар. Шарият адал жолун көрсөткөн. Ошо жол менен кылайлы. Зына эмес, ак нике бар шариятта. Адам эркек болгондон кийин, аял болгондон кийин напсы кумары болот. Бирок ошону напсы кумарын кандыруу, анын туура жолу бар шариятта. Урпакты сакташ керек. Зынакорлорду көбөйтпөй, урпак сакташ керек. Биздин белибизден чыккан балдар, алардын белинен чыккан балдар, насыл, урпак сакталыш керек. Болбосо Кудай сактасын. Зына өтө чоң күнөөдө тугандар, жаман оорулар, ата бабаларга укпаган оорулар пайда болот деген. Кээ бир риwayatlarda карасаңыз, зына күчөйгөндө оорулар күчөйөт экен, ар кандай. Урпак бузулат тугандар. Кан төгүү болот деген. Зынанын кесепетине. Жер титирөөлөрү болот деген. Ошон үчүн булардын баарынан алем сүткорлукту Алла Таалага согуш жарыялаган барабар деген. Караңыз кандай экен. Мыналардын баардыгы чоң күнөөлөр. Кичинекей күнөөлөр эмес. Жалган сүйлөгөн чоң күнөө, зына чоң күнөө, сүткорлук чоң күнөө. Кичинекей күнөөгө кирбейт. Булар өтө чоң күнөөлөргө кирет. Чоң күнөөлөргө кирет. Дагы ومن أسباب عذاب القبر غلول дейт. Гулул дегенче олжонун малынан олжо бөлүштүрүлбөстөн туруп алып койгон уурулук дейм делечи мындайчы. Ошол дагы бу гулул деп коет тургандар, ушул дагы кабыр азабында бар нерсе. Ушуга бир окуя. Имам Ахмад ибн Хамбал хадисинде келтирет.
Умар ибн Хаттаб разияллаху анхудан риваят бар екен. Хайбар деген Мадинадан bir топ ұзағырақ жер бар. Ошол жерде жөөттөр жашайт эле, кийин мусулмандар барып жеңип, ошол жерде канча бир олжону малына ээ болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынан bir тобу кайтып келатып айтышкан экен. Паланча шахид, bir кишиге келсе алар паланча шахид деп. Пайгамбар саллаллаху шейит деген сөз. Паланча шейит дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Жок. Аны мен дозокто көрдүм дейт. Эмне десе bir кийим дейт, олжону малынан алып койгон экен да. Олжону малынан алып койгон экен. Эми мындай угуп туруңуз. Болбосо олжону малынан анын акысы бар алганга. Себеп дегенде булар газат кылышты. Газат менен жеңди, чоң газатта жеңди дагы, эми олжону малын бөлүштүрүп алат. Проблема жок. Акысы бар. Бирок бөлүштүргөндө мурда алып коюп атпайбы? Түшүнүктүбү? Ушуну шариятта гулул деп коет. Ошого ушундай кылып мен пайгамбар аны мен отто көрүп атам деп атат. Ушу кийим менен. Эми акысы жок эле жөнөкөй эле тартып алса кандай болор экен дейм да. Бунун акысы бар эле. Алымдар айтышкан. Улуу алымдар айтышкан. Бунун ошо акысы ошо газатка катышкан газы бул. Ошого катышкан. Ошонун акысы бар эле. Просто ошонун акысын күтүп отурбай эле эртерээк алып койду да. Билгизбей алып койду, урдап койду деген сөз. Акысы болуп турган жерден. Эми акысы жок жерден урдагандын сиз айтыңызчы кандай болот дейт. Алымдар айтышкан булар Кудай сактасын дейт. Факайфа биман залама гайраху ва ахаза малаху би гайри хаккин аслан дейт. Эми кандай башка бирөөгө зулумдук кылып, мал мүлкүн алып алса, жазыксыз эле, акысыз эле алып алса, ага кандай болот экен дейт. Акылуу болуп алганга мына ушундай азап болуп атса. Бухари Муслимде риваят келет Абу Хурайра разияллаху анхудан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мынаке Хайбарды биз жеңип, ал жерде сахаба айтат экен, Абу Хурайра разияллаху анху. Хайбарды жеңгенибизде алтынга, күмүшкө деле олжого алган эмеспиз, олжо жеткен эмес дейт бизге. Ал жерде уй, кой, эчки, буюм, бак ушундай нерсе алган дейт. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайтып келатканыбызда Вадил Кура деген bir өрөнгө жеткенде, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берилген bir кул бар экен. Ага капысынан эле узактан эле келип туруп bir ок сайлат дагы, ал ошол жерден өлөт экен. Адамдар болсо ханиан лаху шахада. Охо, шейиттик буга кут болсун деп берген экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты дейт: "Валлади нафси бияди." Карагыла дейт. Менин жаным анын колунда болгон улуу затка ант ичип айтайын. Инна шамла аллати асабаха йаума Хайбар мин ал-маганим лам тусибха ал-мaqasim la tashta'il alayhi naran дейт. Алдагы шамла деген бул не десечи, бир ушундай кийим экен, адам оронуп ала турган, өзүн жаап ала турган ушундай бир материал экен да кийин. Ошону алып койгон экен бул кул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат: "Ошо от болуп буга кийилип атканын мен көрдүм" дейт да. Bir rivayette İbn Abi Şeyba'da inne şamletehu la tuhraqu alayhi al-an fi'n nar deydi. Mana. Tozoqtun otuna hazır, ağa uşu güygüzülüp berilip atat. Gallaha minel muslimin, musulmanlardan oljon malынан gulul, mınday çetkanda kıyanat kılıp alıp koygon ele deydi. Allah subhanahu wa ta'ala barыбызды сактасын тугандар. Демек, уурулукка дагы кабырдын азабынан. Эми алымдарыбыз мындай деп айтып атат. Ошондой эле кабыр азабы наммам чагымчыга дагы, ошого дагы кабыр азабы бар. Өткөнкү сабактарда айтканбыз, заарадан сактанбаган жана чакымчылар мына ошолорго кабырдын азабы деген. Пайгамбар жанынан өтүп баратат эле, эки кабыр ошол жерден пайгамбардын улоосу үрккөндө, анан пайгамбар айткан, "Кимдин кабырлары?" дегенде, "Паланча бүтүкүнчө" деп. Пайгамбар айтты, "Бул да мынаке азапталып жатат" деп bir kurma darактын ушундай өл немесин бутагын сындырып келип, экиге сындырып, экөөнө тең сайып койгон, ушу кургаганга чейин мүмкүн кичине азабы жеңилдер. Булар тасбih айтат, азабы жеңилдер деп, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам да. Ошондо да кабырдын ичинде азапталып аткан
Пайгамбар айтты, өтө чоң эле күнөөдөн эмес. Кандай? Сактанса болот эле. Чоң машаккаттуу иштен эмес эле. Бирөө зарадан сактанбаган эмес экен, экинчиси чагымчылыктан. Чакымчылык деп мына карап тур. Ал кандай кылат? Эки мусулмандын ортосуна от салат да. Мына ошо чагымчы ошо. Эки мусулмандын ортосуна от салат. Эки дос, жакшы машалла достошуп жүрөт. Эки кошуна жакшы мамиле кылып жүрүшөт. Аялы менен күйөөсү жакшы жашап атышат. Бул жактан көрө албай, ичи тарланып, ошолордун эки мусулмандын ортосуна от салган. Мына ошол туугандар Кудай сактасын, намима, наммам деп коет, чакымчы. Бул Кудай сактасын биз. Андан сырткары ушакчыларга, жалган күбө өткөнгө, жала жапкандарга, тили менен ыза жеткиргендерге, сүткорлорго дейт. Адамдардын мал мүлкүн алдап, туура эмес жол менен жегендер, жетимдин малын жегендер, арак ичкендер, зынакорлор, кауми Луттун амалын кылгандар. Мындайча айтканда, эркек менен эркек, аял менен аял, мына. Мыналарга дагы кабырдын азабы. Ким эркек менен эркек, же болбосо аял менен аял боло турган болсо, кошто турган болсо, кабырдын азабы. Алган кыянат кылгандар, куу, мусулманды ыза бергендер, бирөө мусулмандардын айыбын аркасынан ээрчип эле анын каталарын элге жайылтып айбирин төккөндөргө, өзүн өлтүргөндей, Алланын чегинен чыгып кеткен текеберлер, риякөрлөр, Алланын шариятын маскарлагандар, кыскасы айтканда тууганчылык мамилени үзгөндөр, бечара жетим жесирлерге райым кылбагандар, айбандарга райым кылбагандар мыналар. Өзүнүн айыбы менен эмес, адамдардын айыбы менен алектенгендер. Өзүнүн күнөөсү менен эмес, адамдардын күнөөсү менен алектенгендер. Мына ушулардын бардыгы кылмыш күнөөлөрүнө жараша, көппү, азбы, чоңбу, кичинеби кабырда азапталат. Науду биллахил азим мин залика куллихи. Алла Таала ушу күнөөлөрдүн баарынан бизди сактасын. Амин. Демек азыркы мына айтылып аткан күнөөлөрдөн өзүбүз этияттанып, сактанып жүрөйлү. Ушуларга эги Кудай сактасын, ушулардын арасында анча-мынчасы бизде болсо, тооба кылып, Алла Тааладан кечирим сурап, нары бери болгону экинчи жакындабайлы. Мына ушуну туугандар аракет кылайлы. Ушул хадистен жумхур уламаларыбыз далил карманган, кабырдын азабы дагы, рахаты дагы, денеге дагы, рухка дагы экөө тең. Анткени дене менен рух экөөнүн кандайдыр байланышы бар, баары бир. Себеп эртеби кечпи кабырдан баягы чирип кеткенден кийин дагы адамдын мынау жамбаш жактачы көпчик деп коет. Макулбу? Ошол эч качан чирибейт. Эч качан жок болбойт. Сиздин флеш картаңыз ошол. Ошону түк этип салат, полный өмүр баян чыгат бияктан. Каерде эмне кылгансыз, эмне сүйлөгөнсүз бардыгын. Азыр мурда флеш карта ушундай түшүндүрсөң түшүнбөйт эле да. Az zaman önüp ketти да, 20 жыл мурда ушунча кичинекей флеш картада бир библиотека бар экен десең, кайчы. Постоянно ушу кулакка тебе эле жүрөсүң дейт эле. Токто, азыр бар, ушул жерде мына 50.000 китеп бар мунун ичинде десең, койчу дейт эле. Макулбу? Азыр ошо дүйнө өнүктү дагы, акыл, аң, сезим өнүгүп эле, спокойно эле түшүнүп калдык. Все, туура деп. Алла Таала буну айтпаган, хадистерде келет бул. Ошол жердеги адамдын көпчүгү бар го, бул ал ошол өзүнүн негизги уругу ошол. Дарыбыздын уругун жесең ошол ойдон эле чыгат. Жүзүмдүн уругу ошол ойдон чыгпайт. Чыгып кетет. Бул эч кандай сиңбейт. Хоть карышкыр жеп кетсе делечи, анын ашказаны ошо көпчүксү сиңдире албайт. Күйүп кеткен жагдайда ошонун часть калат. Любом случае. Алла субханаху ва таала канча бөлөкөй эткенин бардыгын билип турат. Демек, ошол Алла субханаху ва таала денени кайра жан салганда, ошо жан келет да, башка жан келе беле. Биздин жаныбыз кайсы жан менен жашап атсак, ушу денебизге келет да. Меники сизге, сиздики мага келип албайт да. Вот ошон үчүн дене менен жандын ортосунда байланыш бар. Ошон үчүн алымдарыбыз айтып аткан, булар экөөнө тең азап бар, экөөнө тең рахат бар. Бул жалпы бир эрежени чуалан. Бу дүйнөдөгү рахат менен азап да дене негизги ролдо, рух таби деп коет, ага экинчи ролдо турат да, эргешкен катары. Кабырда наоборот кетет. Кабырда ал жакта рахат менен азапты негизги ролдо рух турат,
жан. Мейлі? А дене как второстепенный тұрады. Дозақта болса екі тең. Дене менен рахат, дене менен то есть жан екі тең. Азапталады чоғу. Бейіште болса екі тең рахаттанады чоғу. Себебі адам баласы дене менен жандан тұрады. Егер жан шығып кеткеннен кейін бұл дене, бұның аты өлік. Аға чейін, мынакей ошо екі нәрседен тұрады. Байланышы тұра береді деген, ошо байланышы тұрған қаншалық ұзақ болып кетсең, қаншалық талқананып кетсе дағы, бұл ертеге қайтады да. Вот ошон үчүн Аллахның алдында бұның қанша бөлікчөсү маълума, ва хия аджзаун маълума индаллах, махфуза индаху, Аллахның алдында сақталған. Құранда мындай деген Алла Таала: "Қад алимна ма танқусул арду минхум ва индана китабун хафиз." Шындығында бізге маалым жер эмнени кемитип атканын алардан. Адамдычы канчасын өзүнө кемип жокулуп койгон. Буну Алла Таала айтып бизге бул маалым дейт бул. Биз буну билбей калбайбыз дейт. Куп жакшы билебиз дейт. Жана биздин алдыбызда сактоочу китеп бар дейт. Бардыгында. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси: "Ал-qabru rawdatun min riyadil janna aw hafratun min hufarin nar." Кабыр бул бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чокурларынан бир чокур. Субханаллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт да: "Мен кабырдан дагы коркунучтуураак жер көргөн эмесмин" деди. Hazret Usman razıyallahu anhu 2 rekat namazda Kur'an'da baştan ayağına çeyin okuyup koygan kişi. Hazret Usman razıyallahu anhu 2 rekatte. Baştan ayağına çeyin okuyup koygan kişi. Kur'an'da birinci toptagan Camiul Kur'an, Zun Nurayn, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kızlarına bir kızına uylanıp, anısı ötüp ketip, ikinci kızına uylanıp, anısı ötüp ketip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gezek menen bir emes 2 kızın bergen nikesine. Ummu Gülsum jana Ruqayya radıyallahu anhum. Oşondoy Zun Nurayn 2 nurdun iyisi degen Hazret Usman razıyallahu anhu kabırın janынан ötüp baratkanda, iylaganda sakalı su bolup ketedi eкен, göz yaşkaç. Anan janındagılar aytat eкен: "Siz Amirul Mu'minin, momundardın amiri, dozok boyunca, beiş boyunca aytsa, bunçalık iylabайсыз. Kabırın janынан ötkөндө же kabır жөнүндө айтса ушунчалык ыйлайсыз. Неге дегенде Hazret Usman razıyallahu anh aytkan eken, kabır ahiretin tepkiçlerinden birinci tepkiç. Kim uşudan jakşı ötse, kийинкилери бардыгы jakşı кетет. Эгерде kim ушул жерде өтпөй калса, азапталып калса, кийинкиси андан да катуу болот деген экен. Ошон үчүн тургандар, жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызды кабыр азабынан сактасын. Амин. Баарыбызды. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткандагы, буйруктагы берген, өзү кылгандагы ар бир намаздан, намаз салам берерден алдын 4 нерседен пана тилегиле деген. Таавваду биллахи мин арба. 4 нерсе. Биринчиси кайсы? Аллахумма инни аузу бика мин адаби жаханнам, ва мин адабил кабр, ва мин фитнатил махья вал мамат, ва мин шарри фитнатил масихид даджжал. Баарыбыз жаттап алышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү сизге бизге күйүп бизге айтып атат. Биз Алладан сурай турган ишибиз ушу экен. Я Алла, мени тозоктун азабынан, отунан, кабырдын азабынан, өлүм жашоонун фитнасынан, даджжалдын жаман фитнасынан сактагын деген дуа. Аллахым бару сактасын. Амин. Азыр кезекти суроолорго берели. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ustaz kılıp жатқан мейнетиңизди Алла Таалам кабыл кылсын баарыбызга. Жакында эле Карыз деген кино чыгыптыр. Ошол боюнча пикириңиз жана динибизде карыздын орду кандай? Уктум, ага чейин деле маалыматым бар эле, чыкканга чейин деле. Ошол жазган режиссерлор, сценарийлерди түзүп келген балдар мага башынан аяғына чейин айтып берген. Действительно жашоодон алынган экен.
Бирок машалла мындай коомчулукка ушу элибизге бир пайда болсун деп аябай бир тарбия алуу ушундай бир сабактары бар экен. Көрүп машалла айтып атышат адамдар моундай деп. Атак мен bunun barın malumatım var, senaryolar barın okuyup görüp degендей. Булардын эмесине балдар өздөрү айтып беришкен. Ушундай болду депчи. Ошол жерде өзгөчө баса белгилеген баягы карыз боюнча экен. Тугандар, карыз маселесине келсек, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам карызга баткан адамдын жаназасын окубай, силер өзүңөрдүн бир туганга жаназасын окуй бергиле деп кайтарып койгон. Даже шейит болуп өлсө дагы эгерде карызы болсо кечирилбейт деген. Биздин фикх маселелерибизде карыздын маселеси өтө оор. Бир адам эгерде карызы болсо, ошол адамдын мал мүлкүнөн мураска бөлүнбөйт. Карызга берилет. Карызынан эгерде ашып калса, анан мураска кетет. Карызынан ашпаса, толугу менен тиги жакка кетет. Ошондо кепилдик маселесин көбүнчө жаназаларда айтып калабыз. Тугандар, мынакей мына карыз бар экен, ушундай учурлар болду, мына Ошто дагы болгон. Дамыраларыбыз айтат эле, мына жакта ушул өлүгүн алып чыкканда жаназасын окутпайм деп чыккандар болду. Себеп дегенде мынакей бул карызы бар. Бунун карызын ким берет депчи. Ошон үчүн иншалла баарыбыз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карызга баткандан пана тилеген. Кийинки хадистер бар эле, убакыт аз болуп калды да. Аллахумма инни аузу бика минал ма'сами вал маграми деген. Я Алла, мени күнөөлөрдөн сакта, карызга баткандан сакта дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эртең менен кечинде бизге үйрөткөн дуалар бар. Аллахумма инни аузу бика минал хам вал хузн вал азз вал касал вал жубн вал бухл ва галабат ад-дайн ва кахр ар-rijal. Я Алла, мени кайгы жалачылыктан сакта. Коркоктуктан, сараңдыктан сакта. Алсыздыктан, жалкоолуктан сакта. Карызга баткандан жана залымдын каарынан сакта дейт. 8 нерседен пана тилеген. Тугандар, биз да саар ушуну окуйлу. Кечинде ушу дуаны окуйлу. Бардыгы бизге зыян келтире турган нерсе экен. Кайгы, ыжалат, коркоктук, сараңдык, жалкоолук, алсыздык, карызга баткан. Пайгамбарыбыз дуа кылып үйрөтүп атат бизге. Алладан эмнени сурашыбыз керек? Жана кахр ар-rijal, залымдардын каарынан деп. Залымдардан, зулумдугунан сакта деген сөз да. Ошон үчүн тугандар, мына немелерден биз баарыбыз этияттанышыбыз керек. Ошо кимдин мойнунда кандай карыздар болсо, тугандар, тез бергенге аракет кылыңыз. Себеп өлүм айтпай келет, капысынан келет. Акыретке таштап койбойду. Сырас берип, хотя бере албасак дагы барып айтып турган, мынакей, мага убакыт берип тур, 1 ай, 2 ай, мына берип атам, качпайм, мына телефонум, жашынбайм мен, ачык, айкын. Ошо мүмкүнчүлүк болуп атат, же болбой атат, азыр мээнет кылып берем, дегенти мындай кылып турупчу. Ошон үчүн карызга баткан адам бул капырлыкка жакындатып коет. Жакырлыкка жакындатып коет. Күндүзү адамдын жүзүн жер каратса, түндөсү уктатпай коет. Ошон үчүн иншалла мүмкүн болсо, даже банктан деле карыз албай эле жөн жашаш керек. Адамдан деле албай эле коюң, банкынан деле албай эле коюң. Бар болгонго каниет кылың да, ошону оборот кылып, ошого шүгүр кылып, ошону эле иштетип неме кыл. Атак иншалла бүгүн азыр мындай имандуу, жакшы адамдар аз болуп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деле карыз алган. Бул пайгамбар сүннөтүндө деле бар. Бирок карыз алган киши деле азыр көбү ыймансыз, бербейт, качат, алдайт. Анан ушу бүгүнкү күнү келип мынакей канча деген туугандардын ортосунда кандай деген жамандыкка учурап калгандар бар. Акыбети толтура да. Банкка карыз болуп калып, өзүн ар нерсе кылгандар бар. Чет мамлекетке качып кетип калгандар бар. Толтура иш, бири бүт элек. Ошон үчүн биз карыздан, Алла Тааладан дуа да кылайлы, элибизге да дуа кылайлы. Мамлекетибиздин карызы, жеке адамдын карызы, баарына дуа кылайлы.
Ушундан кутулган жакшы да. Аз болсо дагы кутулган жакшы, туугандар. Аракет кылыпчы. Ошондой буга мындай кош көңүл мамиле кылбаңыз. Кош көңүл вообще мамиле кылбаш керек. Ого, серьезный мамиле кылыш керек. Ого, бул качан окуптум. Мен жакында эле бир тууган апамдан айрылып калдым. Окуя төмөндөгүдөй болду. Агам достору менен жолугушууда болгон. Ошол жерден жан бериптир. Достору аны ооруканага алып кетишкен. Соң мага кабар беришти. Мен барганга чейин жетишкенче агам көз жумуп, апамбы агамбы? Апасы болуп кетет. Бир тууган агам экен, сөзүдө. Мен ката окуп алыптым. Жетишкенче агам көз жумуп калыптыр. Моргтон денени бир арага чейин беришкен жок. Узакка созулуп кетти. Андан кийин атам агамдын денесин вскрытие уруксат берип коюптур. Натыйжада вскрытие жасалды. Агам 5 мал намаз калтырбаган, таква инсан болгон. Эми менин сизге бир нече суроом бар. Бул кырдаалда агамдын жана биздин акыбалыбыз кандай болот? Вскрытие шарият боюнча канчалык туура? Так, агамдын жаназасы айылга жеткенге чейин калган бир туугандарым мал союп коюшуптур. Агамдын мал мүлкүнөн эмес. Бул туурабы? Үчүнчү суроом. Эми агамдын кыркы белгиленип жатат. Аны бир туугандар чогулткан акча менен өткөрүү пландалууда. Бул боюнча шариятта эмне айтылат? Төртүнчү, агамдын мүрзөсүнө белги ташы коюу керек болуп жатат. Шарият боюнча аны качан коюуга уруксат берилет? Бул жаатта кандай мөөнөт же эрежелер бар? Алла разы болсун, алдын ала жоопторуңуз үчүн чоң рахмат. Маша. Биринчиден, агаңызды Алла Таалам ырайымына алсын. 5 вакыт намаз окуп кеткен экен, Кудай кааласа жакшы үмүт бар. Кабырын нурласын, ахиретин бейиш берсин Алла Таала. Сурооңуз боюнча айта турган болсом, өзү достору эмне деп, уу берип койду деп шектенип вскрытие кылдырдыбы? Же да бир нерсе кылып койдубу деп шектенип ошол нерселерден аныктоо маселеси болсо бөлөк. Жөндөн жөн эле адам өлгөндөн кийин аны бычак менен кескилеп, сескилеп болбойт шариятта. Аны ачык эле айтып коелу. Ошон үчүн сиздин ыктыярыңызда карап туруп, кийин арыздооңуз жокпу? Анан кабырга көмүп алгандан кийин бирөөдөн шектенип ушул бир нерсе берип койду. Ана мындай болуп калды. Бизде тигине ушундайлар көп да. Ошого окшогондон дагы булар вскрытие кылгандар кийин дагы ошого окшогон сөз болбосун деп. Бирок мен азыр алардын илимин билбейм, кандай илимде. Эгерде макулдук бере турган болсо, мисалы мен кийин доо кылбайм, мына проблема вскрытие кылбаса деле керек. Чү милдеттүү түрдө анысын мен билбедим. Бирок шариаттын эмеси боюнча, эгерде шектене турган болсоңуз, азыркындай жаман немелер менен ошол учурларда вскрытие кылдыра турган болсоңуз, сиздин уруксатыңыз менен кыла алат. Жокпу? Болду. Негизи эми Кудайга тан берип элечи, инна лилла ва инна илайхи ражиун. Биз Аллага таандыкпыз, Аллага кайтуучубуз. Алла Таалам канча өмүр берсе, ошончо өмүр жашады. Алла берди, Алла алды деп эле кайтарыбыз керек. Аны бычактап, жиликтебей, иче карын ар нерсе кылбай. Албетте, чет мамлекетте, мына Украинада согушка катышты, ана мынандай болуп келип калды деген толтура суроо да. Ошол жерлерден эми тияктаган иче карындар узакка кеткенге жараша бузулуп кетпесин деп туруп, жыттанып кететкен дагы, аны алып салат экен, кайра тигип туруп, бальзамировать этип, андай-мындай кылып турган жөнөтүп экен да. Бул алар эми узактан келип, бул көп канча туруп калды скалаттарда, кандай болду? Эми Кудай сактасын эми. Мынандай жаман өлүмдөр дагы бар да, ар жакта. Кыскасы азыркы сиздин сурооңузга алып келе турган болсокчу, ушундай кырдаалда сиздин агамдын менин атаңыз кайсы негизде аны вскрытияга уруксат берди, мен аны билбейм. Мына жерде айтпапсыз, ошон үчүн мен ага жооп бере албайм. Атак мен сизге айттым, шариаттын негизи вскрытия кылдырбаштык. Макулбу? Өлгөн адамга бычактан неме кылып туруп тийгизбестик. Силерге вскрытие шарият боюнча мисалы канча. Так.
Агамдын жаназасы деп айылга жеткенге чейин мал союп, анан эмне той болуп атабы аерде. Эми кичине кое турбайсың ал. Мал союп бере, мал союп берсе эмне асмандан не болду? Бир нерсе жаап береби? Кичине кое тургула эми бир жерге берели, бир кайгы болуп атат, бир үйдө кайгы болуп атат. Ошол жерде мейли бирөөнүн акчасы менен болсо деле кичине кое тургула. 3 күн деген бар го. 3-чү күнү кыла бериңиз мейли. Наоборот, шариятта кандай? Бир үйдөн өлүк чыкса, кошуналары, туугандары ысык тамак алып келип берип турсун дейт ошого. 1-2 күн карап, көңүлүн көтөрүп, чайын берип, ал жерге эми адамдар ойлошосуңар, бияктан алып кетип атабыз. Тигини андай кылла, мына дасторкон салла, мынанча нан алып баргыла. Азыр ошого ойлой турганбы, мынандай ойлоп көрмө. Бул азыр азап күтүп атат. Эң жакындан ажырап аткан учур. Ошон үчүн өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбайлы туугандар. Шариятыбыздын талабы ушул. Даже мамлекетибиздин мыйзамы ушундай болуп калды азыр. Ошон үчүн мейли, 3 күндөн кийин проблема жок. Биз эч кандай күндөрүн дайындабастан туруп, биздин мазхабыбызда мындай. А мына кийинки 40 күнүңүзгө да кошо жооп берип коеюн. 3 күндөн кийин кайгы 3 күн. Андан кийин бейбечараларга бирөөдөн карыз албай, кредит албай, курнамыз үчүн эмес. Бейбечаралар жоса жалпы эле ошо элдерден бир көңүлүн алып, патасын алып коеюн деп кайрымдуулук кылып койсоңуз уруксат ага. Кайрымдуулукка уруксат. Кайрымдуулуктун эшигин жаппаш керек. Бирок анын чеги болуш керек. Чек менен кеткенде анан кийин бизде жакшы болот. Болбосо бири-бирине атаандаш болуп, мына 2 жылкы сойду эле, мына 5 жылкы сойду, анан мына 10 деп, анын кереги жок алар. Эч кандай шариятта милдеттүү эмес туган. Ыктыярдуу, дагы бир угуп алыңыз, ыктыярдуу. Андан кийин мына жердеги мүрзөсүнө белги боюнча эң жакшы мүрзө эчтеке коюлбаган. Пайгамбарыбыздын хадистеринде келет бул. Эң жакшы мүрзө эчтеке коюлбаган. Жер менен жексем болуп кеткен. Бирок такыр эле ушундай кийин мүрзөдө өлүктөр көбөйүп кетет, ошого бир неме кылышыбыз керек, бир белги катары коюп коеюн десе, шарият биздин Ханафи мазхабта уруксат берет. Аты жөнүн жазып, өтө чоң баягында мрамор таштар, адамдын баш эстелигин чекмей, андай эмес. Бул кичинекей мисалы ошо бир ташка белги кылып койсоңуз мейли. Жазып паланча улу паланча төрөлдү, өттү. Бирок бисмилла жазылбаш керек. Курандын аяттары жазылбаш керек. Алла райымына алсын, Алла күнөөсүн кечирсин деген сөздөр жазылса боло берет. Ошондой белги катары кылып койсо болот. Устаз, бир аз карызым бар, 250 000 сом. Азыр ушул жерден жамаат менен не дейт? Ад-души дуа кылыңыз. Жамаат амин деп турсун. 6 ай болду. Берейин дейм, болбой атат. Кыйналып кеттим. Карыздан кутулуу бардык дуаларды окуп жүрөм. Вообще карыздан кутула албай койдум. Кана амин дейт. Мейлемче. Атай маша тилек менен жазып бериптир, дуа кылып коелем. Амин, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Аллахумма кфина бихалалика ан харамик, ва агнина бифадлика амман сивак. Жараткан Алла баарыбызды көрүп угуп билип турасың. Аллахым баарыбызга адал рызкы бергин. Рызкыбызды кең, берекелүү, иззаттуу кылгын. Эч кимге кор зар кылбагын. Канча мусулмандар карызга баткан болсо, өзгөчө мына бүгүн жазып берген балага Я Раббул Аламин карыздарынан өзүң куткаргын. Өзүң жардам бергин Я Раббул Аламин. Өзүң райымдуусун, куткаруучусун. Аллахым баарыбызга ал эки дүйнөдө бакыт бергин. Бир рахмат. Азыркы эстегенде дуаны жакшы жаттап алыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү үйрөткөн. Аллахумма кфини бихалалика ан харамик ва агнини бифадлика амман сивак. Тоодой карыз болсо дагы Алла таалам жардам берет, куткарат деген. Будан иншалла карызга ошончо ар бир алып кийинип сийинип жүрө бербей, карыз алгандарга бир эскертүү. Ким карыз алса, чын ниетте алсын, тез кайтарып бергенге. Экинчиден, ал кутурбасын. Кийимдин үстүнө кийим албасын. Карыз алып же кутурбасын, той-пой өткөрбөсүн. Карыз алгандан кийин даже биздин алымдарыбыз айтат,
Pepsi кола эмес, арыктан эле суу ичип тура бер, эчтеке болбойсуң. Этпет жеп эле фасоль жеп тур. Таксиге түшпөй эле жөө басып тур, автобуска түшсөң деле болот. Мына карыздан кутулганга чейин. Кутулуп алдыңбы? Эми анда бөлөк ага. Бирок азыр сен карызың дагы болуп анан чардап жүрсөң анан. Сен кантип кутуласың билбейм мындай. Анан көрөк ошого кеткен акчаларды чыгымдарга кеткен акчалар алып туруп карызга бер. Аз болсо дагы 1000 сомбу? Бер карызга, кутулганың кутулган. Ошого карап туруп, сен аракетиңе карап туруп Алла жардам берет. Эгерде сен алдай турган болсоң, анда өлдү анда. Ишиң наоборот кетет анан. Ошон үчүн иншалла биз аракет кылайлы туугандар. Аракет кылабызбы туугандар? Финансовый карыздан башка бизде адам баласына башка карыз болобу? Ал кандай деген? Финансовый карыздан башка адамга биздин башка карызыбыз болобу? Болот. Аллага карызбыз. Кимге? Эң чоң карыз ошо. Кайсы? Ибадат. Болобу? Эгерде мурда намаз окуп элек да, мисалы балагатка толгондон окушубуз керек эле. 20 жашта, 30 жашта намазды баштадык. Эми санайбыз. Качан сизге Алла Тааланын фарзы болгон, ошону карызды бериш керек. Каза намаз деп коет муну. Ошол биз Алла Таалага карызыбызды ким орозо, зекет, намаз аларды бериш керек. Андан башка мыналар. Арам акчаны садака берсе болобу? Жок туугандар. Арам акчаны садака берсе күнөө болот. Сооп жазылбайт ага. Жөн эле садаканы ниет кылбай бере берсин дейт. Бизде динибизде кандай? 1 сом берсеңиз дагы садакага ниет кылабыз. Алланын разычылыгын табайын, ахиретими курайын. Алланын разычылыгын табайын, ахиретимди курайын. 1 сом берсек дагы, 10 сом берсек дагы, 100 сом берсек дагы ниетибиз ушул. Садаканы соошуга. Бирок эгерде ким бирөөнүн алдында арам акча бар болсо, туугандар тооба кылсын дагы садаканы соонун ниет кылбасын дейт. Биздин фик китептерде. Анан эмне кылсын десе, жамандык сенин кеткенине шүгүр кыл дагы бере бер. Саңа сооп тиякта турсун, сен кеткен жамандыктын кеткенине сүйүн дейт. Сени ошого кутулганыңа сүйүн. Экинчиден, арам акчага садаканы ниет кылып койсом эмне болот десе, күнөө болот деген. Мен сизге бир суроо берейин дегем. Эгер адам башында таква болуп, Аллахтан коркуп ыйлап, бирок туугандарынан бирөө Кудай сактасын өтүп кетип, ал муну көтөрө албай ичип кетсе, ал бейишке киреби же кирбейби? Кантсе да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким Аллахтан коркуп ыйласа, ал бейишке кирет деп айткан. Маселе бейишке кирүүдө эмес, качан кирүүдө. Ичип алган болсо, кайгысынан арак ичип алса кетип калабы экен кайгы. Кээ бир адам ойлойт да, мен ошо кайгыланып атам, арак ичсем кетип калат депчи. Жок, кайгыны кетире турган пайгамбарыбызга салават айтуу бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким мага көп салават айтса, Алла жүрөгүнөн кайгыны кетирет деген. Кыжалатчылыкты кетире турган зикирлер бар. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Кабардар, кулак салып уккыла деп атат. Көңүл буруп уккыла. Алланын зикиринде гана жүрөк рахаттанат, бейпилденет, тынчтанат. Ал болсо арак ичүү менен бейпилденем, рахаттанам, тынчтанам деген туура эмес ал. Ошон үчүн арак ичип алган болсо эми тооба кылсын. Алладан кечирим сурасын. Туура ага чейин мисалы жакшы амал кылып жүрдү, ыйлап жүрдү, анысы текке кетпейт. Бирок мына амалдары, мына жаман амалга өтүп кеткени Кудай сактасын. Единственный бир жаман нерсе бар, мурдагы кылган жакшы амалдарын текке кетет деген коркунуч бар, эгерде динден кайтса. Ошо жаман нерсе. Ошон үчүн иншалла Алла Таалам тоофик берсин. Албетте баягы бейишке кирүү маселе, бул деген иншалла туура айтып аткан көз жаш Алладан коркуу ыйлаган болсо эртеби кеч кирет, бирок тияктагы могул күнөөлөрүнүн жазасын алып Алла каалаган болсо.
Hac badal жөнүндө айтып берсеңиz. Hac badal деген мындай туугандар. Bir adam acılık kılbay, mümkünçülüğü bolboy, osiyat kılıp ketti baldarına, baldarım men atımdan acılık kıldırıp koygula depçi. Oşol osiyatты atkırуу vacip болуп калат. Экинчиси, bir adam өтүп кетти дүйнөдөн, acılık кылган жок, осият деле кылган жок. Анын атынан acılık кылып коюу bir mustahab. Макулбу? Бул өлгөн кишилердин атынан acılık кылынат деген сөз. Өлүп өтүп кеткен дүйнөдөн ошонун атынан ажылык кылса болот да. Ушуну hac badal деп коет. Badal деген орду деген сөз. Бирөөнүн ордуна ажылык кылса болобу десе болот деп атат. Bir адам тирүү. Бирок оорулуу. Өзү ажылыкка барганга, ажылык амалдарын аткарганга күч жок, кыла албайт. Мынал жерден өзүнүн ордуна бирөөнү жиберсе, мен атымдан acılık kılıp gel dep akçaсын берсе, ал acılık kılıp кетсе, ушул acı болуп эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Угуп алыңыз. Намазга орун басары жок. Орозого орун басары жок. Кандай мен Москвага кеттим, мен ордума 8 күн орозо тутуп, тур жолосо 5 күн намаз окуп тур, мен командировкада жүрөм деп тыйынды берип койсо, өтпөйт буга. Бир шияларда өтө берет. Кимдерде өтөт? Шияларда. Бизде мында жок. Намазда, орозодо орун басарлык жок. Түшүнүптүрсүңөрбү? Ажыда бар. Бизде эмне бар экен? Ажыда бар. Акчаны берет. Ажылык канча болуп атат? Төлөп берет. Ошонун минимуму 51%. Канча экен? Ошонун минимум бериш керек. Тиги бара турган киши менин акчам жок деп койсо, толугу менен бергенде анан гана болот ал. Кыскасы минимум 51% болуш керек. Ушун жактан Кыргызстандан жөнөткөн болсо, ошол мурда өзүнүн ажылыгын кылган болуш керек. Мурда эмне болуш керек экен? Өзүнүн ажылык фарызын аткарган болсун. Өзүнүкүн кылбай эле бирөөнүкүн кылганга кандай? Түшүнүктүбү? Ушуну hac badal деп коет. Риваяттарда келет. Bir ажылык менен Алла үчөөнү бейишке киргизет экен. Bir ажылык менен канчаны? Үчөөнү бейишке киргизет дейт. Бул киме үчөө? Бирөө киши өтүп кетти эле, чоң атаңыз бирөө. Ошонун атынан ажылык кылдырып атасыз. Сиз бирөөгө акча берип. Бар сен ушу мен атамдын атынан ажылык кылып кел депчи. Так, атасы ким акчасын берип аткан бул. Үчүнчүсү ким кылып атат го? Ал. Ушул bir ажылык менен Алла үчөөнү бейишке киргизет экен. Алла Таала машалла кабыл кылган болсо, эч проблема эмес. Hac badal деп коет ушуну. Так, мен сизден сурайын дедим эле. Мени азанчыңар жок го? Азан дейди. Барбы? Бул имам го, имам азан 3 в одном экен да буну. Айтыңыз. Я Аллах. Деп буларга дейби? Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. اللهم رب هذه الدعوة قليل عفو ونافع في الدنيا والآخرة. Azanдағы сүннеттер, азаншы эмнени айтса, ичибизден кайталап турушубуз керек. Бүткөндөн кийин пайгамбарыбызга салават айтышыбыз керек. Андан кийин азандын дуасын окуш керек. Андан кийин дуа кылыш керек. 4 нерсе. Азанчынын сөзүн кайталайт экенбиз. Экинчиси, азан бүткөндөн кийин пайгамбарыбызга салават айтат экенбиз. Пайгамбарыбыз айтты, саллаллаху алейхи ва саллям, Муслим шарифтин риваяты. Сахих хадис. Ким азанчынын азанына жооп берсе, андан кийин мага салават айтса, андан кийин мага василя сураса, менин шафаатым ошого важип болот деген. Пайгамбарыбыздын шафааты важип болот. Василя деген бир макам. Алла Таала кыямат күнү адамзаттын арасынан бирөөнө эле гана берет. Пайгамбарыбыз айткан, мен үмүтүм бар, Алла ошону мага берет деген. Ошону ким мен үчүн Алладан сураса, я Алла пайгамбарыбызга васила берчи депчи. Пайгамбарыбыз айтат, ваджабат лаху шафаати, менин шафаатым ошого важип болот деген. Ошо дуа мынандай: Аллахумма рабба хадихи да'вати тамма вас-салата qaima ати Мухаммадан ил-васила ати Мухаммадан ил-васила ана. Я Аллах, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга василаны бер. Ати Мухаммадан ил-васила вал-фадила ва ба'атху мақаман махмудан аллади вa'адта иннака ла тухлифул ми'ад. Андан кийин азан менен кооматтын ортосунда кайсы дуаны кылса кабыл болот деген пайгамбарыбыз. Кайтарылбайт деген. Ошондон кийин сахабалар сурашкан, я Расулаллах, кайсы дуаны кылайлы десе, пайгамбарыбыз айтты, Аллахумма инни ас'алука ал-афва вал-афия фид-дунья вал-ахира. Я Алла, мен сенден кечиримдүүлүктү жана афият, бардык жамандыктан сактооңду сураянам. Деп ошону сурап койсоңор деди, пайгамбар ушуну айтып койду. Кечиримдүүлүк жана сак саламатчылык. Алла Таалам барыбызга товфик берсин. Азандын дуасын жаттайбызбы иншалла? Аракет бар. Вакыт болду. Субханака Аллахумма бихамдика ашхadu ан ла иляха. Алла Таалам барыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирип, ырайымына берип, туура жолдон адаштырбасын. Алла Таалам эки дүйнөдө жүзүбүздү жарык кылсын.